Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Фейсбукка мен иштеген жерден, Оштогу иштеген жерден видео чыгарган Венера Касымова менен Амирова Толгонай жөнүндө мен эч нерсе жазбай эле коеюн дегемди. Мен врач болуп булардын деңгээлине түшпөй эле коеюн деп эчтекесине көңүл бурбай койгом. Бирок бүгүн мага негедир видео жөнөтүштү да. Албетте элдин баары ошол видеону кыска гана көргөн үчүн мага ар түрдүү комментарийлер жазышкан да. Урматтуу мекендештер, мен 96-жылдан бери налог төлөп келген адам болом. 96-жылдан бери мен частный болуп иштеп келген адам болом. Мен абдан жакшы билем кандай иштеш керек, ККМ иштеш керекпи, тиги налог төлөш керекпи, соцфонд төлөш керекпи, санэпстанция менен кандай. Анын баарын мен 61 чыгып атам, урматтуу мекендештер. Эми тоготер жерин айтканда Амирова Толгонай жөнүндө эчтеке айтпай эле коеюн дедим эле, бирок айтканга туура келип атат. Бул келин врач, терапевт, педиатр экен, мен муну таанып айтпочумун. Оштук туугандар бизге Ошко бир дневной стационарбы же ушу жатып лечение ала турган сиздин методуңузду колдонуп дарылана турган бизге бир ач бербейсизби деп пандемиядан кийин эле сурана башташты. Албетте даяр эмес элем, бирок ошо 2020-жылдан бери даяр эмес элем, бирок 23-жылы августта мен ким мени көзөмөлдөп жүргөн болсо билет, мен неме деп жаздым. Мага ушундай бир стационар керек эле, менин методумду колдонуп иштей турган десем, тигини көрсөтүштү, муну көрсөтүштү. Бирөө даяр эмес экен, бирөө дагы андай мындай экен. Анан ушул Амирова Толгонай деген педиатр Бишкекке учуп келип жулкунуп, окуй деди, менин деди Добромед деген медцентрим бар, даяр, кирип эле ушу Добромедтин атынан иштей бересиз деп келди. Хорошо деп бардык, карасак жакшы иштелбей калыптыр. Албетте мен түшүнүгүм боюнча 2020-жылы адамдар абдан кыйналып турганда ошол акчаны көздөп, акча деп жанын уруп, бетин сыйрып, албетте мен ушунду айтар элем. Дарылап пандемияда абдан акча тапкан. Бул уже түшүнүктүү. 2020-жылдан кийин 21-жылы бул аялдын медцентри иштебей калат. Анан ошол медцентрге ар кимди алып келет. Мен ошол врачтарды да уктум. Бирөөнү алып келет невропатологду, аны нааразы кылып жөнөтөт. Башка кардиологдор келип иштешет, алар нааразы болуп кетишет. Эгер ошол врачтар мени угуп турган болсо, албетте алар деле мага комментарий жазып коет деген ишеничтемин. Кыскасы, врачтар менен жакшы иштей албайт. Өзү практик болбогондон кийин, теоретик болгондон кийин акчаны гана көздөгөн адам болгон үчүн ошол врачтарды дагы нааразы кылып жөнөтөт. Мен эми аны билбейм. Мен аз иштеп атып, анан билип калдым. Жулкунуп самолет менен Бишкекке учуп келип, мен Горькийде иштеп аткан жеримен окуй барыңыз эле барыңыз, меникини алыңыз, меники даяр, менин медцентрим даяр, Добромедтин атынан иштей бересиңиз дегенден бардык дагы анча-мынча чындыгында аяк баягы 300 000 акча кетирип, балам экөөбүз ошол жерде оңдоп, анан элди кабыл алып иштей баштадык. Кандай кылабыз десем, 150 000 айына бересиз деди. 150 000 сомдон айына берип турдум. Август-сентябрь ремонт жасадык. 3 жылга неме түздүк, контракт түздүк. Мен азыр ошо контрактты да түйүнө жазып коёмун. Анан октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай иштегенден кийин мен билбегемин, бул ошол ишкананын ээси Турат деген байке ишкананы сатып жиберет экен. Мен аны билбейм. Ал киши менен мени жолуктурган эмес. Мен муну менен эле договор түзгөм. Договорда ар айда 150 000 акча берип турасың деген. Тиги киши менен дагы нотариально неме түзгөн, контракт түзгөн 27-жылга чейин деп. Бирок ишкананы тиги киши сатып берет экен. Эми анын өздөрүнүн иши эмне кылат? Мен качан билем? Январь мен, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 8 ай 150 000 акча төлөп турам. Майда келди дагы, эже сатылып кетиптир, бирок тура бериңиз. Мен бул сатып алган компаниянын артына түйүнө жетип, жазып, буларды сотко берип, мен бул жерди буздурбаймын. Мен бул жерге акчам кеткен. Сиз тура бериңиз, унчукпай тура бериңиз, иштей бериңиз деди. Анан мен айттым, сураштырсам госрегистрден ошо компанияга өтүп кетиптир.
Анан мен компанияга барып сурасам, алар хорошо деп июнга коюп беришти. Мен айттым, мен ушинтип акча чаптап иштеп аттым эле. Мен 1-2 ай бекер иштеп турайын эми, башка жер тапканга чейин десем, хорошо деп июнга коюп берди. Анан июнда да биз жер таба албадык. Анан июль ичи ошол ээси Турат Байкеден сураштырсак, тууган чыгып калдык. Ал аке кийин айтып атпайбы, мен сени эми билип калдым деп. Анан ошол киши хорошо июль ичи тургулсана, анан бул жер бузулат, чын эле сатылып кетти деди. Июлдун 31-ине чейин турдук. Эми караңыздар, азыр чыгарган видео эмнеден башталды? Июнь менен июлга сен мага айына 150 миңден 300 миң акча бербедиң деп келип, мени тыткылап, халаттарым жуулган жерин көрсөтпөйт дагы, биз аны түртүп эшикке чыгарган моментин гана көрсөтөт да. Урматтуу мекендештер, мен ушул жерден мыногу СМС комментарий жазгандарды айтып кетейин. Жазира Усманова жазыптыр. Эже, мен сизди мурун сыйлачу элем, азыр сыйлабай калдым деп. Эмне үчүн сиз тыйындын бир эле жагын карап атасыз? Эмне үчүн экинчи жагын карабайсыз? Эмне үчүн сен бардың? Кандай тиешең бар бапа иштеп аткан жерге деп? Эмне үчүн сурабайсыз? Сурабайсыз дагы бүт Кыргызстанга мен сизди сыйлабай эле коюңуз. Сыйлайсызбы, сыйлабайсызбы, сиздин өзүңүздүн ишиңиз. Сиз Кудайдын астында адилеттүү болуңуз. А мен сизди сыйлайынбы, сыйлабайынбы? Кудай сактасын. Башыңызга оор түшүп келип калса, мен сизди сыйлабасам да карап бергенге мен ошого абийирим жетет. Роза Маткеримова жазыптыр. Акчаны көп алат экен. Бул Бапаева каяка алып баратат? Мамлекет, президентибиз, ГКМБнын башчысы тиричилигин кыла бер. Сен барын төлөп кой дагы, тиричилигин кыла бер. Сени эч ким текшербейт деп койгон. Мен 100 миң табамынбы, 10 миң табамынбы? Мен результатын көрүп отурамын. Албетте 100 адам келген болсо, ичинен 3-4 жакшы болбой калган болсо, алда болсо бизди укпай койгондон жакшы болбой калган болсо, ошолор деле угуп, калган 97-нин жакшы болгондорун укпай коюш тоже туура эмес да. Бул закон природы. 100 адам келсе 100-ün тең сен барын жакшы кыла албайсың. Потому что оорусуна жараша ар ким ар түрдүү айыгып кетет. Ошо Айбала Орозбеков деп жазыптыр. ГКМБ менен президентибиз аракет кылса, сиз каяка барасыз? Мен дагы худу сизге окшогон эле ошол президентти сыйлаган, ГКМБнын башчысын сыйлаган жаран болуп саналамын. Өзүмдүн ишимди жакшы билген врач болуп саналамын. Мен дагы элге ушул президентибиз менен ГКМБ башчысына окшоп, мен да элге пайдам тийсе экен деп жүргөн жаран болуп саналамын. Сезимай Жунусова деген жазыптыр, койдой сабап чыгарып коюшса. Эмне үчүн ал Амирова менин халаттарымды жыртып 150 миң менен 300 миңди эмне үчүн бербейсиң деп менин халаттарымды жыртып койгон жерин чыгарбайт? Эмне үчүн сиз дагы бир жакта эле карайсыз? Биз аны койдой сабаган жокпуз. Биз аны чыгып кет десек болбой койду. Ал Амирова Толгонайдын ошол жерге барганга азыр акысы жок. Потому что май айында сатылып кеткен. Амирова Толгонай июнь ал жерге киргенге акысы жок. 150 миң акча бербейт деп кирип, жөн эле кирип, мен абийиримди төгүп, мен абийиримди тепселейм деп, халатымдан жулуп, сен эмчи мага июнь менен июлга 150 миңден акча бербей атасың деп тыткандан кийин өздөрүн биз түртүп чыгарган жерин гана көрсөтүп коюптур. Урматтуу мекендештер, келгиле. Эки жактуу тең карайлы. Бир жактуу карап эле мага ар түрдүү комментарий жаза бербеңиздер. Жазыңыздар, мен окуп кой берем. Мен врачмын, мен эч качан андайларга депрессияга да түшпөйм. Себеби мен Кудайдын астында ак адаммын. Кудайдын астында мен иштеген адаммын. Мен пешене терим менен иштеп, мен акча табамын. Мен Амирова Толгонайга окшоп, бирөөнүн үстүнө субарендага берип, акчасын бекер жеп, анан акчаны бербей атасың деп абийирин, уятын сыйрып салып, врачты тыткан врач эмесмин. Мен ошол тыткан мезгилде дагы мен аны Фейсбукка чыгарган жокмун. Эми караңыздар, мени Ошко налогко жазыптыр. Ошко деген налогко бул деген төлөбөй эле отура бер, мен төлөйм деп 150 миңден акча алганда. Анан биз июндан буга мен акча төлөбөй калгандан кийин июндан баштап мен налогко тура баштаганмын. Налог төлөп келип атам мен июндан баштап. Ошол жерде 7-8 сотрудник иштейт, кызматкерлер. Мен ошолорго налог төлөп атам. Мен өзүм төлөбөйм, потому что мен пенсиядагы адаммын. Эми ушул чыгарган, анан да каяка жазды, дагы Минздравга жазыптыр. Минздравда да болдум. Минздрав мен эмне кылат эле? Мен врачмын, бирок мен не лицензируемый, башкача айтканда лицензия берилбеген массаж жана пиявка, сүлүк, гирудотерапия менен заниматься этемин. Мен ал боюнча мен өзүмүн лицензиям бар. Министр образованиядан, билим берүү министрлигинен ушул врач сүлүк менен, массаж менен окуганга уруксат болсун деген мен лицензиям бар.
түшүнбөгөн элдерге мен көбүрөөк түшүндүрүп коеюн деп айтып атам. Урматтуу мекендештер, мен врач терапевт болгон дипломум бар. Бирок мен азыр ИП менен эмес, мен лицензия менен эмес, мен ОСО менен иштеймин. ОСОнун уставында сүлүк жана массаж менен иштейт деген уставыбызда ошондой пункту бар. А бул нерсе, дагы айтамын, Министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан лицензияланбайт. Мен образованиядан окутат. Учебно-оздоровительный центр деген центр менен иштеймин. Түшүнбөгөндөр ичи тарылар, ушу Амирова Толгонайга окшогон ээрчитип келген Венера Касымова дейби, тааныбайт экенмин, аны менин укук коргоочум деп ээрчитип келип алыптыр. Мен ал адам биринчи көрүшүм. Ал бизди тартып киргенден кийин кандай акысы бар? Бирөө тартып, аны Фейсбукка чыгарып, анын авторитетин түшүргөнгө кандай акысы бар? Эмне үчүн алар бизди тыттат? Мени санитаркамы, мени массажистими тытты. Андан кийин мени халатымды жулду. Аларды эмне үчүн чыгарбайт дагы? Өздөрүнүн биз аларды түртүп, терезеден түртүп, эшикти чыккыла деп акырын эштен чыгарсак, терезеден жулкунгандан терезени жаап аткан жеринен чыгарып коюптур. Эмнени айтар элем? Амирова Толгонайдын деги эле врач болуп иштегенин көргөн жокмун. Бүт эле сураштырсам, ошол суб арендага берип эле, бирөөлөрдү иштетип эле, бекер иштетип эле акча тапканга, анан бирөөлөрдүн артынан жазып, сотмо-сот, прокуратурадан прокуратурага чуркап жүргөн врач экен. Врач адам андай кечирип койгула, чукуламай иш менен эмес, врач адам адамдын ден соолугу үчүн күрөшүш керек. Врач адам гумандуу болуш керек. Врач адам сабырдуу болуш керек. Акча, албетте барыбызга акча керек. Бирок биз ошо акчаны пешенетер менен иштеп атпайбызбы? Мен 61ге чыксам дагы эртемен саат 8ден кечки саат 6га чейин иштеп, пешенетер менен тапкан акчам ал. Мен Сезимай Жунусова, Жазира Осмонова, Айбала Орузбеков, Роза Маткаримовалар. Силер мен баскан жолду баскыла. Силер мен жуткан абаны жуткыла, мен окуган окууну окугула. Анан мага комментарий жазгыла. Мага ошо 61ге чыккыла. Мүмкүн силер ага чыга элек турсуңар, мүмкүн чыккан турсуңар. Бирок силер менин врачтык жолумду, мен баскан жолумду силер баскан жоксуңар да. Мен бул ушундай акча табыш үчүн мен өмүрүмдү окууга арнап келем. Мен дале болсо Ольга Шишованын окуучусумун. Мен дале болсо Агуловдун онлайн окуучусумун. Гурееванын онлайн окуучусумун. Любой мендей табигый жол менен дарылаган врачтардын онлайн окуучусу болом. Албетте Шишова мен офлайн эжекем. Мен ага далай барып, бир барганда 40 000, 50 000 рубльдар төлөп окуп келебиз биз. Силер мен баскан жолду басып туруп, анан эмне үчүн акча табатам, кантип акча табатам, ага силердин ичиңер атышпасын. Мен негизгиси, мен адамды жакшы кылам деген ниеттемин. Мен күнүгө эртемен туруп Кудайдан эмнени тилеймин? Мен күнүгө туруп Кудайдан мага келген ар бир пенде жакшы болуп кетсин, Кудай, ошолорго биз себепчи бололу деп суранамын. Мен андан башка оюм жок. Менин азыр миссиям, Кудай канча өмүр берди, канча жок, ким билет? Мен азыркы миссиям мен адамдардын жакшы болуп кетүү, ушулар жакшы болуп кетсин. Ушулар дарыдан ВОЗ, американский протокол менен иштебестен, табигый жол менен иштеп, ушул адамдар жакшы болуп кетсе экен деп тилеп, күнүгө мен эртемен кечинде Кудайдан ошону суранамын. Силер менин канча акча тапканымды ич албаңыздар. Силер менден жакшы болуп кетейин деп, жакшы болуп кеткен адам бар бекен деп, силер ошону сураштыргыла. Амирова Толгонайды Кудайдын сотуна койдум. Аллах өзү кечирсин ошол адамды. Чындыгында ар кимди жаза берип, оорукчан болуп калган. Депрессияга түшүп калган. Акча табыш үчүн, оңой акча табыш үчүн депрессияга түшүп калган. Кудай өзү дарыласын. А Венера Касымова кече келип эле бүгүн бизди тартып, бизди андай Фейсбукка чыгарып, биздин сотрудниктерди андай жаманат кылганга акысы жок. Албетте, мен азыр убактымы кетирип, булар эмне үчүн мени тартты, кайсы акысы бар, кайсы прокурордун, кайсы следовательдин, кайсы ГКМБнын жолдомосу менен, кайсы санэпистанциянын жолдомосу менен келип бизди тартты десем, албетте соттон биз утуп алышыбыз мүмкүн. Бирок мен андай буларга окшоп пастыкка барбаймын. Мен дагы деле болсо,
адамдардын ден соолугу үчүн, жакшы кылыш үчүн убактымды ошого кетирем. А калганын булардын абийирине койдум. Ошол урматтуу мекендештер. Аягына чейин угуп, өзүңүздөрдүн комментарийлериңиз өздөрүңүздө кала берсин. Мен сиздерге ден соолук каалайм.